Кече 29 мартта Чүй облусунда өспүрүмдөр арасында биз 21 кылымдын интеллектуалыбыз аттуу темадагы облустук конкурс өткөрүлдү. Чүй облусу боюнча 8 район бар болсо, анын ичинен конкурска 7 район катышты. Уюштуруучулардын негизги максаты мыктыны мыктысын тандап, жеңүүчүлөрдү республикалык сынакка катыштырууга жолдомо берүү. Конкурс 7 номинация боюнча бааланат. Бул тууралуу Кундуз Абдыраева түшүндүрүп өттү. Негизгиси бул жылда ошол Алтын түйүн балдар академиясы тарабынан уюштурулуп келет. Буга чейин бул сынактын эң биринчи туру бул райондук масштабта болуп өттү. Райондукта мыктыларды тандап, мынакей бүгүн областта карап жатабыз. Бул жерде 7 номинация боюнча, 7 критерий боюнча бааланып жатат. Ар бир критерий боюнча мыктыларды биринчи орунга чыккандарды тандайбыз. Андан сырткары бизде экинчи, үчүнчү орун жана активдүү катышкан ар бир критерий боюнча мыкты номинациялар каралган. Конкурска катышуучуларга жаш курагына карата уюштуруучулар тарабынан атайын талаптар коюлган. Балдардын жасаган буюмдарынан өлкөнүн өнүгүүсүнө жасаган кадамдарды көрүүгө болот. Айрымдары эскилиги жеткен имараттарды модельдештирип көрсөтсө, кээ бири жаңы технологиялар менен кароо макеттерин мыкты өздөштүрүшкөн. Жаш өзгөчөлүктөр каралган. Кенже звенодогу балдар, анан жогорку звенодогу балдар деп. Жогорку звенодогу балдар булар жанагы кыймылдаган роботторду иштеп чыгыш керек болчу. Булардын эң негизги баягы тапшырма. Кичинекей балдар болсо жанагы ар бир номинация боюнча өздөрүнүн жасаган модельдери, андан сырткары өздөрү Кыргызстандын өзү жашаган шаары, өзү жашаган жерине кандай мындай инфраструктура болобу, кандай жаңылыктарды киргизе алат дегенде. Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү менен биргеликте өткөрүлгөн бул конкурста айылдагы мектептерден келген окуучулар интернеттин жардамы менен жаңы технологияларды, жаңы модельдерди ойлоп тапканы сүйүнөрлүк көрүнүш болду. Бул аркылуу Чүй облусунун намысын коргогон өспүрүмдөр дали алдыда экен дейт катышуучулар. Жакында эле бир аз эле мурун биз биринчи облустук масштабта өткөрүп, мыктыларын биз республикага жөнөткөнбүз. Алдагы Алтын түйүн балдар академиясы тарабынан уюштурулган. Ал жерден биздин Чүй облусу жакшы орун, 3-чү орунга ээ болду. Мен бул абдан кубандырарлык нерсе. Жеке эле биздин Чүй облустук билим берүү бөлүмү менен биргеликте биздин Чүй облустук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү дагы бул боюнча кызыктар болуп жатат учурда. Биз ойлойбуз, бул сынакта Кудайым буйрса мыктыларын тандап республикага чыгарсак, республикада биз үчүн Чүй облусунун намысын коргогон мыкты өспүрүмдөр дагы эле алдыда экенин мен көзүм жетти.